Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студиядан мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жалалабадта кайсыл белгилүү саясатчынын уулу ок чыгарды. Ош базардагы 3-чү жолу чыккан өрт кырсыгы бир нече үй бүлөнү сызга отургузду. Өрт атайын уюштурулган айтылууда. Өмүрбек Текебаевдин абактан дарылануусу учурундагы коопсуздук үчүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жооп берет. Ушул жылдын 7 апрель күнү Жалалабадта эс алуучу жайлардын биринде ок атылгандыгы тууралуу маалымат тараган. Ок чыгарган адам Жалалабад облусунан чыккан белгилүү саясатчынын уулу деген сөздөр айтылууда. Аталган окуяга шектүү катары Сузак районунун 24 жаштагы ТТ аттуу тургуну суракка алынды. Ал сурак учурунда спирт ичимдиктерин ичкен эмес болчумун, өзүмдү коргоо максатында ок чыгардым деп айткан. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер министрлигинен билдиришти. Ал ок аткан травматикалык тапанча боюнча толук маалыматты тактадык. Тапанчаны колдонууга уруксаты жана ага тиешелүү документтери бар экендиги аныкталды. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголду. Мекеме ага чейин жабырлануучу катары эс алуучу жайдын администратору арыз менен кайрылган, бирок 2 күндөн кийин алар тосмо арыз жазып беришкендигин дагы кошумчалашты. Жалалабад облусунун Сузак районундагы Достук айылында Кара Дарыя суусуна жеңил унаа түшүп кетип, 2 адам жабыркап, 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 13 апрелде саат 14:30 чамасында Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унаа Кара Дарыя суусуна түшүп кеткен. Кырсык айдоочу рулду башкара албай калгандыгынан улам болгон. Жол кырсыктын кесепетинен 71 жаштагы эркек киши жана 23 жаштагы кыз окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми 1 жаштагы наристе ооруканада чарчап калды. Ошондой эле 29-26 жаштагы жарандар райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган деп маалыматта айтылат. Ысык Көл облусунун Тоң районунда Audi A6 үлгүсүндөгү унаа кырсыктап, 22 жаштагы айдоочу каза болду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Кырсык бүгүн 13 апрелде таңкы саат 4 чамасында балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 15-чакырымында болгон. Маалыматта 22 жаштагы айдоочу Audi A6 үлгүсүндөгү унаасын башкара албай, унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен айдоочу алган жаракаттарынан улам ошол жерде каза болгон. Учурда бул окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Бир кездерде Бишкек шаарынын башчысы Албек Ибраимов Ош базары соода түйүндөргө толуп кеткен. Мындай базарлар айланма жолдо болушу керек эле деп эскерткен болчу. Анан эле Ош базарынан 3-чү жолу өрт чыгып, күнөөсүз жарандар миллиондоп чыгым тартып жатышат. Албетте кала башчысынын бул сөзгө тиешеси жок деңизчи. Бирок кайра-кайра базарга өрт коюп жаткан. Соодагерлер шекшиген шумпайлар кимдер экенин Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тактоого тийиш. Ал эми Бишкектин Берекет базарындагы тилсиз жоо тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Ош базарынын жанындагы Берекет базарынан өрт чыкты. Болжол менен 2000 чарчы метр соода аймагы күйгөн. Тилсиз жоонун кесепеттери азырынча иликтенип бүтө элек. Соодагерлердин айтымында өрт болжол менен түнкү саат 1-1:30 чамасында чыккан. Айрым жарандар өрт өчүрүүчү кызматкерлер кеч жетип келгенин айтып нааразы болушса, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү өрт чакыруу кеч жеткенин айтышууда. Кечире келиптик. Бизге саат 3:50-де чакыруу келген. Саат 3:55-те уже расчет келгенде бул имарат уже толугу менен күйүп аткан болгон да. Дароо эле БИС-1 анан БИС-2 вызовтор берилди. Болгон гарнизондо турган жакын жайгашкан частьтардан бүт болгон техниканын баары тартылып келип туруп, күч каражаттардын баары тең ошол жакка тартылган. Иштерди алып барып, ошо натыйжасында саат 7:40-та чектөө берилген. Ушуну менен Ош базарында 3-чү жолу өрт чыгды. Сатуучулардын айтымында өрттү атайлап бирөө койгон. Анткени өрт бир учурда 4 жерден чыккан дешет. Бирок негизи эле бул 4 жерден чыккан деп айтып атышат да. Киргендер, ичине киргендерди айтып атышат. Месталар ачык койгон калган.
ошо ачык болгон кайда калган, урдалган мүмкүн. Пожарный киши жабыртартады. Чоң киши жабыртаткан жок. Биякта жөнөкөй киши жабыртартады. Өзгөрдөн ойлой койсуңар. Эмнече өрттүн баары түндө башталыш керек. А эмне күндүз башталбайт? Башка базарлар тынч эле. Ош базарды бөлүшө албай бул жакта ошо жаңда болуп аткан байкалып эле турат да. Любой киндиге деле туура келип атат да мону. Бир жерде эки жол өрттөп, анысы элдер кайра коруп алды. Эми кайра келип туруп берекет өрттү болчу. Эртең бул жерде элдер дагы курулат турган болсо берекет грант же ош базарын авашмен үчөө өтүп кетиши да мүмкүн да. Муга өтөнбөйт деп айтышка эч кандай жок да. Милициянын курчоосуна алынган бул аймакта суук ысык дебей, каражанын кар чуруп жанын баккан жөнөкөй жарандар. Алардын алды 500 000 долларга жакын чыгымга учураса, айрымдары жок эле дегенде 200 000 сомдук чыгым тарткан. Кээ бирлеринин 20 жылдан ашуун маңдай тер төгүп тапкан мээнети күлгө айланган. Товарым миллиондон ашык болчу. Кайка барабыз, балдарыбызды кантип багабыз деп ойлондум. Биздин эң арзан товарыбыз 300 коланча, эң арзаныбыз. Алды 1700. Элестет. Biz 22 жылдан иштейбиз. Мына кудай кошларыбыз. 20 000 доллардан ашык окатым бар болчу ушул жерде. Өзүм деле билбейт болчумун. Биз кайсы сатам да. 20 000 доллардан ашык окатым. Даже өзүм да билбейм ошол жерде канча аз товарым бар эле. 22 жылдык окатымдын баары калды ошол жерде. Biz 22 жылдан бери иштейбиз. Ош базарынан биринчи жолу өрт чыкканда, өзгөчө кырдаалдар министри тилсиз жоо электр чубалгысынан чыккан деп соодагерлерди ишендиришкен. Бирок чейрек жыл өтпөй өрттүн 3 жолу кайталанышы электр чубалгысынан чыкты деген версияларды жокко чыгарат. Тилсиз жоонун күнөөкөрлөрү кимдер деген суроо менен Ички иштер министрлигине кайрылган аракетибизден майнап чыккан жок. Табышмактуу өрттүн чыгышында көшөгө аркасында жашынган кылмыштуу иштер барбы деген ой өзүнөн өзү жаралат. Ал эми соодасы менен жан дүйнөсү кошо күйгөн жарандардын чыгымын ким төлөп берет деген суроо азырынча ачык бойдон калууда. Чыгымга учурап жаны күйүп жаткандар кылмыштуу иштин алдын албаган өкмөттү каргап шилегенден башка айла амал таппай жатышат. Тилсиз жоо Жалал-Абадта дагы катталды. Шаардын Борбордук базарынан өрт чыгып, өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону 4,5 саатта өчүрүп бүтүшкөн. Түн ортосунда чыккан өрттүн чоо жайы азырынча аныктала элек. Базар жетекчилиги өрт коопсуздугу толук сакталгандыгын айтсам, Экотехинспекция өрт коопсуздугунун эрежелери сакталбай турганын аныктап, эскертүү берилгендигин айтууда. Темага жеринен кабарчыбыз Санрабия Сатыбалдиева кайрылат. Жалал-Абад шаарында Борбордук базар өрттөнүп, 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти. Тилсиз жоо тууралуу маалымат өзгөчө кырдаалдар кызматына түнкү саат 1:55 кабарланган. Базардын ичинен чыккан жалынды куткаруучулар 4,5 саатта өчүрүп бүтүшкөн. Өрттүн чыгуу себебин алар шалаакылык деп аташууда. Саат 3-төн 17 өткөндө өрт толугу менен курчалып, эч кандай коопсуздук жаратпай, курчалып калды. 6 саат эртең 6-дан 27 өткөндө уже толугу менен өчүрүлүп бүттү. 15 мүнөт аралыгында бул өрт толук курчалып туруп атат. Ал бул деген нерсе өрт мындан ары уланбайт, баардык жактан корголуп, анан ичиде уже эч кимге коркунуч жаратпай калган өрттөрдү анан өчүрдүк. Бул мындай туура ушундай түшүндүргүлө да, бул курчалып. Эми өрттүн чыгышы азыр аныкталып атат. Эми өрттүн чыгышы бул адамдардын шалаакылыгынан, өрт коопсуздук эрежелерин сактагандан чыгат да. Ушу аны аныктайбыз эми. Базарда өрт коопсуздугу толугу менен сакталган. Базарда эмгектенгендердин маалыматына караганда, соодагерлер өз капчыктарынын эсебинен трансформацияны жана электр зымдарын бүтүндөй алмаштырып, кубаттууларын коюшкан. Андан сырткары соодагерлердин өздөрүнөн атайын комиссия түзүлүп, күн сайын электр жабдыктарын текшерип турушчу. Мындай өрттүн чыгышы базарчыларды күмөндүү ойго түртүп жатканын соодагерлер айтышууда. Вот ошого мына элдин бардыгы таң калып атышат. Мен да таң калдым. Мен 6-да келдим. Gelip korkup kettim. Gelip girsem bir yer mындай да bölük kuyulgan da. Bölüngen. Как будто бул мынакы күйгөн эмес, бир эле жагы күйгөн, үстү күйгөн эмес. Эми ошого мен эл калыс, бардык калыс эми ошолор бир неме чыгар, корунтунду чыгарышар. Почему бул бияк күйгөн, анан бияк күйгөндө бияк неге неме байланыш болуп калды. Бияк отдельно күйгөн, бияк отдельно күйүп калган да. Ошого эл мынакей эл күбө бардыгы таң калып атат, бирок суроолоруна жооп бере албай атышат. Жооп таба албай атышат. Анан эми азыр мен эмнеге таң калып атамын? Эмне себептен бир күндө Бишкекте Ош базары күйүш керек,
Bir günde bir gün iş gerek. Şuğa жооп бергилечи. Режеп Азимкулов борбордук базарда эмгектенгенине 10 жылдан ашуун убакыт болгон. Базардан 4 чарчы метр жерди 4 жыл мурун миллион сомго сатып алган. Айтымында соодагерлер бир нече жолу жергиликтүү бийликке атайын өрттүн алдын алуучу каражаттар менен камсыздап берүүнү суранышкан. Бирок базарчылардын мындагы аракетине эч кандай реакция болгон эмес. Бул базарда пожарный кириши кыйын. Биз ошо мурдатан эле айтып атканбыз. Аварийный крайниктерди орнотуп бериңиздер. Биздин базар өтө чоң эмес, кичинекей эле. Аз эле расход кетет. Ошону орнотуп бериңиздер. Пожарный кайсы күнү баары кире албайт бул базардын ичине. Базардын ичинде бар жогу тегеректеп тосулган товарлар менен да толуп турат дайыма. Базарда өрт коопсуздугу сакталган же сакталбаганын иликтеп чыгуу мамлекеттик экотехник инспекциянын милдети. Аталган кызматтын кызматкерлери борбордук базардагы өрт боюнча акыркы жолу 2 жыл мурун гана текшерүү жүргүзүшкөнүн айтышууда. Өкмөттүн талабына ылайык гана 3 апрелден тарта дагы текшерүү иштерин жүргүзүп, кооптуу аймактар боюнча кала бийлигине эскертүү беришкен. Бирок ал эскертүүлөрдүн ичинде бүгүнкү күйүп кеткен аймак камтылган эмес. Биз ооба текшергенбиз. 2016-жылы текшерип, толук текшерип, эскертүүлөрдү бергенбиз. Андан тышкары 3 апрелде чыккан экен 45 буйрук. 3 апрель 2018-жылы өкмөттүн тапшырмасы бар, билесиздер, аны уккансыздар. Ошол боюнча дагы текшерүү иштери жүрүп жаткан. Бүгүнкү күндө азыркы шаар аймагында 6 базар текшерилип бүттү. Андан тышкары дагы 9 базар 20 апрелге чейин текшерүүгө пландалган да. Ошо 6 базардын ичинде азыр күйүп кеткен базар барбы? 6 базардын арасында текшерилген объект арасында жок. Текшерелек болчубуз. Мына бирок 3-чү эмеде буйрук чыккан. 20-сына чейин. Текшерүү турабыз, ооба, текшеребиз. Буга чейин аныкталганбы? Өрт коопсуздугу бар же жок деп? Аныкталган, ооба. Аныкталган өрт коопсуздугунун эреже бузуулар аныкталган. Ал эскертүүлөр берилген. 10 апрелде Жалал Абад шаарындагы базарларда өрт коопсуздугунун алдын алуу максатында күтүүсүз машыгуу болгон. Анда борбордук базарга эки тараптан кирген өрт кызматынын унаасы кире албай кыйналган болчу. Өрт өчүрүүчүлөр базарларда кокустан өрт чыкса суу сакталуучу жайлардын, гидранттардын жоктугу кыйынчылык жаратуусу мүмкүн. Андыктан жергиликтүү бийлик жана базардагы көзөмөлдөөчүлөр ушул жагдайларды эске алуулары керек деп айтышкан. Ага карабай базар жетекчиси өрт коопсуздугу боюнча бардык чаралар көрүлгөнүн айтып, кооптуу абал болбостугун билдирген. Биз айрыкча Бишкек шаарындагы Ош базары күйгөндөн кийин биз күнүгө рейд кылабыз. Рейд уюштурдук. Ошол инспектор балдар менен күнүгө рейд уюштуруп, ошолор күнүгө кирген чыккандардын ордуна коюп, ошондой эле электр чугалгыларын менен биз катуу иштеп жатабыз. Арадан 2-3 күн өтпөй базар жетекчисинин айткандарын түнкү чыккан өрт жалганга чыгарып койду. Антсе да борбордук базардын жетекчиси Канатбек Усянов чыккан өрт жеке менчик жайлардан чыккан. Буга биздин тиешебиз жок деп болгон окуяны моюндагысы келген жок. Биз өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча бир канча иштерди жүргүздүк. Ушул күнгө чейин жүргүзүп келе жатабыз. Бул өрттүн келип чыгышы азырынча айтып жатышат, ушул электр чугалгыларынан келип чыккан деп. Ошол жеке менчик ишканалардын эми анын тактыгын экспертиза аныктайт. Биз ошол өрт өчүрүү боюнча бардык чаралар иштеп чыкканбыз. 2-3 күн мурда бизге атайын рейд болгон. Биз ал боюнча дагы бизге айрыкча машиналардын кирип чыгышы боюнча мына Мадумаратанын баш жагында бир точка көйгөй жаратты эле. Биз ал көйгөйдү убагында чечип, убагында бардык нерсени жасаганбыз. Электр чубалгыларын боюнча да көзөмөлдөн биздин электрибиз Курумбеков Булам Сабырака күнүгө өткөрүп турат. Андан сырткары электрик, базардын жетекчиси, ошондой эле базардын инспектору Самиев биригип ар ай сайын рейд уюштурат. Түн жарымында чыккан өрттүн кесепетинен миллиондогон зыян келтирилгенин соодагерлер айтышууда. Бирок анын так саны жана өрттүн чыгуу себеби азырынча тактала электигин тийиштүү адистер билдиришти. Эске салсак, Жалал Абад шаарынын борбордук базары менен Борбор калаадагы Ош базарынан түндө бирдей убакытта өрт чыккан. Учурда эки өрттүн тең чыгуусуна эмне себеп экендигин атайын кызмат иликтеп жатат. Санарбия Сатыбалдыева, Алымбек Равшанбек уулу, Чолпон ТВ, Жалал Абад шаары.
Абактагы Өмүрбек Текебаев кардиологиялык институттан даарыланууга муктаж. Бирок жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаевди абакта даарылануу чечимин кабыл алыптыр. Бул көп суроолорду жаратат. Мындай билдирүүнү бүгүн 13 апрелде Атамекен фракциясы таратты. Алардын маалыматы боюнча Өмүрбек Текебаевдин номер 47 абак жайдан даарылануусу учурунда анын ден соолугун зыян келтирилиши ыктымал. Анын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян алып келе тургандай чагымчылдык уюштурулуп жатат. Ошондуктан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаевди абактан сыртка алып чыккысы келбей жатат. Андан сырткары номер 47 абактын жетекчилиги мажбурлоо менен аны анализден өткөрүү жана врачтардын сунуштамасы боюнча жалган даарылоодон өткөргөнү турат. Ушуга байланыштуу биз Текебаевдин ден соолугунан кооптонуп турабыз дейт фракциянын билдирүүсүндө. Депутаттар жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисине Текебаевдин абактагы даарылануусу убагында бир нерсе болуп кетсе, жоопкер экендигин эскертет. Бүгүн 13 апрелде мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев камалды. Ал Идеал Хаус шаарчасындагы сатуу боюнча кылмыш ишине тиешеси бар катары шектелүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматында ага каршы кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307 беренеси, лицензиялык уруксаат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иши козголду. 10 апрелде ушундай эле шек менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков камалган. Алар Идеал Хаус деп аталган комплекстеги имараттарды сатууда бааларды арзандатууга катыштыгы бар деп шек саналууда. Мамлекеттик мүлк фонду 2017 жылдын күзүндө аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж, 12,4 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылгандыгын кабарлаган. Мүлктүн сатылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова мыйзамсыз иштер тууралуу жарыя кылган. Кече 12 апрелде Чыгыш электр ишканасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков кызматынан кетти. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Бакыт Сыдыков өз арызынын негизинде кызматтан кеткен. Арыз ушул жылдын 16 февралында жазылган. Кече 12 апрелде жумушунан бошотулду деп айтылат маалыматта. Бакыт Сыдыков бул кызматты 2015 жылдын 30 мартынан бери аркалап келген. Бүгүн 13 апрелде түшкү тыныгуу учуруна чейин Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларына өкмөт башчы Сапар Исаков отчет бермек. Бирок жумуштарына байланыштуу Сапар Исаков келбей калган. Аталган эки фракция премьер-министр Сапар Исаков өзү келбегени үчүн өкмөттүн 2017 жылга карата баяндамасын угуудан баш тартканы тууралуу маалымат чыккан. Бирок Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы премьер-министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирүү кылды. Түшкү тыныгуудан соң премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстан фракциясынын жыйынына келип отчетун берди. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстан фракциясы буга чейинки бийликти колдоп келгендиги маалым. Бишкектин Ленин райондук сотунун 1 апрелден 15 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечими жокко чыгарылды. Бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. Райондук сот тынч митинг өткөрүүгө тыюу салуусуна негиз болгон эмес. Жарандык активисттер райондук соттун митинг өткөрүүгө тыюу салган чечими боюнча жогорку сотко арыз менен кайрылышкан. 12 апрелде жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук жамааты арызды карап чыгып, райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Анткени тынч митинг өткөрүүгө тыюу салууга негиз болгон эмес деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерде болсо, активисттер 3 апрелде Бишкектеги бак-дарактарды кыюуга каршы тынч митингке чыгуу үчүн мэрияга арыз жөнөтүшкөн. Бирок райондук сот милиция тарабынан түшкөн арыздын негизинде митинг өткөрүүгө тыюу салган. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.